Рабия Басрия рахимахуллах. Энебиз, Рабия деген энебиз болгон. Бирөө сураган экен, сиз Алланы жакшы көрөсүзбү? Алланы жакшы көрөм. Алланы дос тутасызбы? Дос тутам. Жакшы көрөсүзбү? Өтө жакшы көрөм Алланы. Шайтан душманбы? Душман. Жаман көрөсүзбү? Жаман көрөм. Шайтан жаман көрөсүзбү? Жаман көрөм. Шайтанга душмандык кыласызбы десе, убактым жок. Неге? Шайтан жек көрөсүзбү? Убактым жок. Алланы ушунчалык жакшы көрөм, шайтанды жек көргөнгө убактым жок дейт. Эми бош убактым болсо, мен жек көрөт элем, мен бош убакыт жок болсо эмне кылайын? Бизге ушакка, гыйбатка убакыт бар. Жалага убакыт бар, өзүбүздү мактаганга убакыт бар, дүнүйөнү даңазалаганга убакыт бар. Бирөөнүн айыбын айтканга, рахаттанып айтканга убакыт бар. Эмне үчүн? Жакшылыкка бизде убакыт жок экен да. Эгерде бизде зикирге, Кур'анга, ибадатка, Аллаху акбар, муракабага, мухасабага, даватка, кызматка, таалимге, илимге убактыбыз алек болгондо, шайтандын чакырыгына убакыт жок эле бизде. Биз бүгүн кулагыбызга ар нерсени киргизип атабыз да. Көзүбүзгө ар нерсени киргизип атабыз да. Ылгабай элечи. Жүрөгүбүзгө ар нерсени толтуруп атабыз да. Алла Кур'анда айтып койду: "Эй адам баласы." Алланын сөзү бул Кур'ан. Инна сам'a wal basara wal fuad kullu ulaika kanu anhu mas'ula. Göz, kulak, жүрөк эртең кыямат күнү суралат. Эмне менен толтурдуңуз буларды? Gözüңүздү эмне менен толтурдуңуз? Интернетти ачып алып. Кулагыңызды эмне менен толтурдуңуз? Интернетти ачып алып. Жүрөгүңүздү эмне менен толтурдуңуз? Эртең кыямат күнү үчөө тең суралат. Инна сам'a wal basar wal fuad. Kulak, göz, жүрөк. Бир тамчыдан жөн эле берип койгон жокпу силерге? Бул немат дагы, аманат дагы, ал жагын да унутпаңыз. Бул Алланын берген нематы. Көздөн пайдаланып атабыз. Эртең менен мен багымда мына жалда 3 күнүк даватка чыгышкан экен. Барсам, жамаатта 3 көз азиз бар экен. Багымда өтүп, сиздер менен азыркына имандашып отургандай, аларга да ошо кичине балдар сурангандан бардым эле. 3 көз азиз бар экен. Көздөрү биздикиндей эле көрүп атат. Кандай көрүп атат? Ачык эле да? Көрбөйт. Көздүн башта болгону өзүнчө чырай, көргөнү өзүнчө чырай. Кулактын бул жерде илинип турганы өзүнчө чырай, укканы өзүнчө чырай. Акыйкатты уккан андан башкача чырай. Кулакты кесип коелу, кандай болот экен? Алла кандай чырайлуу жараткан зат, а? Көзүңүздү алып койсоңуз кандай болот экен? Алла кандай чырайлуу жаратуучу зат, а? Көзү кадимкидей эле мындай кирпиктер ачып жумуп атат, мындай эле карап атам да. Тип карап турам. Ал деле мени карап турат да. 2005-жылдары Ташкентский деген көчө бар. Церковдун бер жагында. Ошол жерде көз азиздер мына лампочкалар жасайт болчу. Иштейт ошол жерде. Анан ал жерге мен сабак берет элем. Рамазан айда келип, актовый залы бар. Эркек, аял, чоң, аралаш да. Бирөө да мени көрбөйт, мен бардыгын көрөм да. Мен иман сабак берем. Кичине ошо сиздер менен сүйлөшүп аткандай көңүлдөрүн көтөрөм. Тияк бияк кылам. Бирөө да көрбөйт. Эшикке чыкканда мен билем көздүн кадыры канча экенин. Көз деген эмне экенин мен билем. Көздүн баасы канча экенин билем. Көздүн баасы баасыз экенин билем.
да ойлонуп калбаңыздар, баасы канча экен, канча сомбу же долларбы деп. Көздүн баасы баасыз экенин билем. Алланын улуу нематы. Анан Үсөн деген байке бар эле Таластан. Да бир киши бар эле, атын унутуп калдым. Машинем бар эле, машинеге отургузуп, Сербы деген машиналар болот эле. Же Сефира деген. Отургузуп алып анан кийин айтып калды. Максатта эмеге, максатта мула немеге жеткирип коюңуз дейт. Эмне? 8-нчи микрорайон дейт. 10-нчи микрорайон дейт ашайт. Бакылдым. Советский көчөдө кетип атабыз. Экөө тең көзү көрбөйт. Мен көрөм. Машина айдап кетип атабыз. Мен жашылды, жашыл, кызылды, кызылдай көрөм. Эркек аялды көрөм. Үсөн байке аркага дагы көз азга айтып атат, шеригинечи айтып атат. Паланча деди. Биз шүгүр кылайлы көзүбүздүн жоктугуна дейт. Көзүбүз болгондо ач көз болуп, канча деген кыздар аялдарды көрүп, канча деген адамдардын айыбын көрүп, канча күнөө кылат элек көзү менен дейт. Көзү жоктугуна шүгүр кылып атат. Я Алла. Мен бул жерде отурам да, мен аларга сабак эле берем болду. Тыянак чыгарып атат да, сабактын тияктан. Силерге оңой дейм. Көз менен боло турган күнөөдөн Алла Таала сактап койду. Кулак менен тилди эле контроль кылсаңар экен болду, нормально силерге оңой. Бизге да кичине кыйыныраак болот. Алып барып таштап келем. Шүгүр кылайлы дейт. Ай туугандар, биз көз барына шүгүр кылбай, адамдар жогуна шүгүр кылат Көпкөн эбичени менен болуш керек. Ар нерсени киргизе бербейли. Көзчү. Эмнени көрсөңүз жүрөккө келет. Кулактан ар нерсени киргизе бербейли. Жүрөккө келет. Анвар Шах Кашмири рахималла айткан, ошон үчүн музыка укпагыла деген. Уга турган болсоң жүрөккө бир келсе, өлгөнгө чейин чыкпайт деген. Аллахым баарыбызды кечирсин. Баарыбызда кемчилик бар. Баарыбызда ката бар. Ана алардын памяти эле. Ал адам, я Алла, эмне деген адамдар өттү. Өлгөндө кабырынын 4 бурчунан жыт чыгып турган кишилер. Эмне деген мээнет кылган. Айта берсек көп го. Бул аманат, көз аманат, кулак аманат, тил аманат. Ар нерсени сүйлөй бербейли. Ар бир нерсе жазылып атат. Ар бир сөз жазылат. Үйдө эч ким жок. Эч ким жок. Сүйлөп атасың. Кээ бир адамдар басып барып сүйлөй берет. Сөгүнүп кете берет да. Же каргап кете берет. Эч ким жок жанында. А бирок периштелер бар, жазып атпайбы? Жазып атпайбы? Зикир кылсаңыз деле жазып атат. Кылбасаңыз деле жазып атат. Ушак айтсаңыз деле жазып атат. Ошон үчүн айтылат, жаман сөз сүйлөгөндөн унчукпай отурган жакшыраак. Унчукпай отургандан жакшы сөздү сүйлөгөн жакшыраак. Демек кулакты ар бир нерсени укканга уруксат эмес бизге. Бирөө айтат, мен гыйбат кылбайм, бирок кичине угуп коем дейт. Кичине угуп коем. Гыйбат кылбайм дейт, бирок эмне дейт? Кичине угуп коем.